Аптаптуу жайдын күнүндө эргитүүгө, сергитүүгө даяр болгон КТРК музыка телеканалында сонун шоу программасы ар бириңиздерге салам айтууга даярбыз. Ардактуу көрөрманым, алдыңкы мүнөттөрдө 1 саат убактыңыздарды бизге бериңиздер, анткени бүгүнкү кадырман коногум менен сиз күткөн, биз сыйлаган инсан менен кеп кылмакчыбыз. Ага чейин бир жагымдуу музыкалык видео композицияны сиздерге сунаабыз. Албетте, эгерде жумушта келип, чарчап, чалыгып, маанайыңызды көтөрүүгө себеп таппай турган болсоңуз, анда КТРК музыка телеканалында сонун шоу программасы ар дайым кызматта экендигин баса белгилеп кетебиз дагы. Кезектеги чыгарма мына ушул бардык досторубуз үчүн арналсын. Инсан тобу Гүлнур Сатылганова, Ырыскел Досмонкулов, Жамиля Муратова, Гүлнара Тойгунбаева, Жылдыз Усмоналиева, Тилек Токтоналиев, Эльмара Турсуналиеванын аткаруусундагы өзгөчө сонун жагымдуу чыгарма «Здравствуй, мой друг». Келиңиздер, биргеликте бардык досторубузга салам айтып, бул видео композицияга катыса Сонун шоу алкагында кереметтүү кечте көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Эртеден бери кеп болуп турган коногубуз ким деп турган болсоңуздар, албетте бул айымдын жанында отуруп эфир алып баруу мен үчүн өтө толкундоочу мүнөттөрдү жаратат экен. Кыргыз радиосунун музыкалык редактору, диджей, арген үндүү Эльмара Турсуналиева айым бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. 30 жыл болуп калыптыр да көрсө. Ооба, саламатсызбы адам? Саламатсыздарбы кадырлуу биздин теле көрүүчүлөр? 30 жыл болуп жатат. Кудайга кут кылсын. Кудайга шүгүр, миң ирет рахмат. Арген үнүңүз дагы да болсо кыргыздын кызматында жаңырып келе жатат, жаңыра берет. Анан 30 жыл мурунку сапарга сизден бир сапар тартсак кандай болот? Ошол эң алгачкы чыккан эфириңиз радиодогу эсиңиздеби дагы да болсо? Албетте эсимде. 30 жыл мурун биринчи чыккан радиостанция бул Кошмуратов Рустам Гафарович жетектеген Алмаз радиосу болчу. Анда болгону бир 3 мүнөттүк радио эфирге чыкчумун. Алда болсо жаңылыктар даярдап, ал мезгилде радио, ал мезгилдеги маанай бүт баары биз үчүн жаңылык. Жаңылык деген сөз эмне? Жаңы космос. Космоска жаңы чыккан Леонов илгери өзүн кандай сезсе, мисалы мен өзүмдү ошондой сезчүмүн да ошол убакта. Эмне кылам? Кандай кылам? Ал мезгилде бизде мугалим жок, мындай бас, мындай сүйлө деген киши жок. Ошентип биринчи эфирге чыккан күндөр эч нерсени билбейсиң, эч нерсени көрбөйсүң. Анткени ошол мезгилде 1993 жылы Алмаз радиого чыкканда микрофон, студия, алдыңда жазылган текст жок. Каяка барарын билбейсиң, бирок ошол жумушту алдыңа максат коюп жазай берсиң. Жараса, жарабаса дагы. Бирок анын жыйынтыгы бар экен, мына Кудай жалгап ушул күнгө жетип атабыз. Бул да болсо жыйынтык, Кудайдын жалгаганы мына ушул деп эле сезсек болот. Чоң рахмат, бизге ушунчалык азыркы учурда концертиңизге, жеке кечеңизге даярданып жатканда убактыңыз аз болсо дагы КТРК музыка телеканалынын көрөрмандарын сыйлап келип бергендигиңиз үчүн биз эскерте кетели. Ардактуу көрөрманым, эгерде мына ушул кечеге барат элем, Эльмиранын алтын үнүн угуп дагы бир кесиптештер менен кереметтүү кечте жолугат элем дей турган болсоңуз, анда сизге бизден 4 билетти белекке берели деп атайын даярдап койгонбуз. Мына ошол жерде 9-июнда болот турчу Токтобул Сатылганов атындагы улуттук филармониядагы концертке чакырабыз. Болгону бул билеттерди кантип утуп аласыз? Түз байланышка чыгыңыз, каалоо тилек айтыңыз. Кайсыл каалоо тилек Эльмара айымга жага турган болсо, ошол каалоо тилектин ээсине биз билеттерди бермекчибиз. Биздин номерлер 39 20 63 номерлерине түз эфирге чыгасыз. Биз сизди түз эфирден кабыл алганга ар дайым даярбыз. Анан суроом төмөндөгүчө болсун, 17 жашыңызда эфирге келиптирсиз. Ооба. 17 жашта, демек сиз кичинекей кезиңизден эле эфирдин диджейи болом деп кыялданчыңыз беле, же эл адамы болом деп кыялданчыңыз беле? Андай кыялдануунун менде бири да жок болуучу. Анткени мына мен 5 бир тууганмын. 5 бир тууган менден бөлөгүнүн бардыгы музыкалык кружок, драм кружок, бардык музыкалык билими бар. Бир гана менин билимим жок. Мен өмүр бою өзүмдү тарых сабагынан мугалим катары элестетчүмүн. Кезинде Нарындагы педагогикалык училищеге тапшыргам, бирок 9-классымда өтпөй калгам. Андан кийин Бишкектеги политехникалык техникумга тапшырып, ошого өтүп кеткемин. Мен өзүмдү мугалим катары гана сезчүмүн. Анан Кудай жалгап бир сөз бар эмеспи? Кудай таалам бир нерсени болжоп койсо, сен андан эч жака чыга албайсың деп. Мындай тагдырды, мындай диджейлик, элдин алдына чыгат, сүйлөйт, элге таанылат деген сөздү өзүмө кичинекей кезинде, өспүрүм кезинде өзүмө 1000 ирет дагы ойлонсом, кыялдансам дагы өзүмө болжогон эмесмин. Анткени жогоруда айткандай, мен бир дагы ирет маданият, тиешелүү бир дагы ийримге барган эмесмин.
Анткени менин үй бүлөмдө мен гана андан тышкары болчумун, калгандардын баары барчу. Кантип келип калдыңыз анан ушул тармакка? Мен политехникалык техникум 3-курсунда окуп жатканда менин жанымда окуган Марина Хазова деген кыз, кийин фамилиясы Щетинская болуп алмашып кетти. Ошол кыз диджей болгусу келчү. Ошол Марина Хазова деген кыз Алмаз радиосун күн түн дебей укчу. Ал убакта Кыргызстанда эки эле радио станция, бирөө Пирамида, бирөө Алмаз болчу. Пирамида аябай бийик радио станция, Алмаз жаңы чыгып келген радио станция. Ал Марина Хазова деген курбум, группалашым ошо Алмазга өтүп кетсем деп тилечү. Мен анын жанында жөн эле мындай курбу катары коштоп баргам. Жыйынтыгында ал өтпөй калды, мен өтүп кеттим. Буйрук экен. Буйрук экен. Кудайга кут кылсын, буйрук экен, ошол менен иштеп келатабыз. Азаматсыз, албетте сиздин үнүңүз менен канчалаган муундар тарбияланып келет. Мен алардын катарындамын. Сиздин аваз үнүңүздү алыстан укканда эле Эльмара Турсуналиева деп тааныйт. Анан бирок мындай жүзүңүздөн көргөндө, сен турбайсыңбы деген учурлар көп эле болсо керек, радио угармандарда. Албетте болгон. Ажада ушул нерсени туура айттыңыз, анткени ошол убакытта деп коеюн, эфирде жаңырган үн бөлөк, адамды визуалдык түрдө көргөндө бөлөк. Мен эмнегедир радиодон үнүмдү угуп жүргөн кишилер ойлоптур, бою аябай узун, кыпкыска юбка кийген, илгери мини юбка мода болчу. Анан бир аябай креативдүү модалуу кийинген кыз деп ойлочу экен да. Анын астынан чыкса эле, азыр менин чачым кызыл болуп атпайбы, кыска, илгери менин чачым узун болчу. Анан астынан чыксам эле, чач узун, натуралдык кыргыз кызы. Азыр щечкаларымдагы мындай агарып калбадыбы? Илгери менин щечкаларым кыпкызыл, момундай болтойгон кыз болчумун. Анан элдин баары таң калчу, жана радиодо сүйлөгөн ким деп. Мен десем эч ким ишенч эмес да. Анткени эфирдеги үнүң бөлөк, жашоодогу турган турпатың бөлөк. Мен эмнегедир мындай аябай шаардык мини юбка кийген кош момундай кыз деп ойлоштум. Үнүңүздүн баягы тембрынан ошондой болсо керек да, шаңдуу, шайыр шатман, мындай ошондой бир энергия, майрамды алып жүрөсүз кардайым. Ошого жараша ошентип ойлошса керек. Бирок жашоодо көргөндө аябай таң калышчу да, сенби деп мындай көңүлдөр түшүп, сенби дегендей болуп кетишти эле. Биз башканы элестетчү келе деппи? Биз башкача элестеткенбиз деп келишчү. Анан баары жакшы. Жакшы, ардактуу көрөрманым, 9-июнда боло турчу кечеге бизде билеттер бар. Азыр эле түз байланышка чыксаңыздар болот. 39-21-83, 39-20-64 сандары, шаарыбыздын коду 0312 бар болгону сурооңуздарды, жана ошондой эле каалоо тилегиңиз болсо калтырып кетсеңиз, мына ушул билеттерди сиздерге белекке беребиз. Бул кечеде Кыргыз эстрадасынын эң мыкты өнөр адамдары болот экен. Анан мынакей сиздин видео композицияда да көрүп калдык, ырчылыкка дагы шыгыңыз бар экен. Жок, мен үй бүлөдө такыр ырдабаган, музыкадан алыс инсан болчумун дедиңиз. Ырчылыкка мындай өзүнчө жеке ырдап кетүүгө дагы радиодо жүргөндөн кийин мындай кыялданчуңуз беле? Мен кыялданчу эмесмин, анткени ар бир адамдын өзүнүн орду бар дегендей да. Такыр кыялданчу эмесмин, менин апам айтып калчу да, Эльмара, сен ырдаба деп. Анткени менин үй бүлөмдө чында баары жакшы ырдайт, апам да жакшы ырдайт, атам дагы, бир туугандарым баары жакшы ырдайт. Алардын арасынан эң үнү жок, анан слух жок менмин. Анан баары мындай үй бүлөдө, конок тоскондо, той тоскондо ырдап калабыз да. Анан мен ырдасам баары көз карашымда акырайтып карап эле сен ырдаба дечү. Анан ансыңар эле бул клипте көрбөдүкпү? Ушул менин курбуларым, замандаштарым, досторум менен кошо биз көп убакыттан бери чай ичип жүрөбүз, бирге мамилебиз түз. Анан мындай айтып калышты, биз мында 20 жылдан бери ушул кишилер менен, клипте катышкан кишилер менен мамилебиз түз, чай ичип жүргөн кишилербиз. Кыргызча айтканда жакын достуң. Жакын достор. Жакшы. Сөзүңүзгө аралжы. Бизге көрөрманым бар экен. Түз эфирде кабыл алып коелу, Кабыл алайын. Алло, көрөрманым, сиз эфирдесиз. Саламатсыңар? Саламатсызбы? Айдада кандайсың кызым? Рахмат, жакшы. Кош келипсиз. Шаарынан чыгасам, апаңар бурулуш. Мен Эльмараны көрүп тургандан суктанам, алтыным. Эльмара, мен сага суроо берейин дедим, кайсы жердин кызы болосуң, алтыным? Кайсы жердин келини болосуң? Атыңыз ким? Мен Бурулуш апаң, Бишкек шаарынан чалып атам. Бурулуш апа, бар болуңуз, сурооңузга жооп берейин. Мен өзүм Ат башы жергесинин Ачагайыңды деген айылынын кызы болом. Андан кийин 1977 жылы менин атам Улуттук университет бүткөн соң Советтер Союзунда ушундай эреже бар болчу да, направление деп койчу. Багыттама менен Талас шаарына ишке кирген. Анан мен Таласта мектепке кирдим, Таласта мектепти бүткөм. Номер 1 мектепте. Ошондуктан мына мектепти бүткөн 10 жылдыгы, 20 жылдыгы, буюрса 30 жылыгына дагы Таласка барам. Анан менин кайын журтум, турмушка чыккан жерим бул Кудайым Кут Даарган Ысык көл жергеси Жети Өгүз району
чоң жаргылчы. Айылы Бапа уруусу. Бапа уруусунун келини болот. Жетегүздүкмүн апаңмын. Баскондом. Жетегүздүн чоң жаргылчыгынан Бапа деген уруунун келини болот. Ой, Бапа накта Бапа. Апа Баскондон экен, мен жактан болот экенсиң, менин келиним болот экенсиң деп сыйынткан отур. Жүгүнүп атам, жүгүнүп атам. Жүгүнүп атам. Жакшы. Чоң рахмат биздин Бурулуш апабызга атайын баягы бизге байланышып чыккандыгыңыз үчүн бир нече мүнөттөрдөн кийин биз жыйынтык чыгарабыз албетте. Мүмкүн болсо айса да сөз кошпойсун болобу? Албетте. Бул киши мындай чыныгы кыргыздар бири-бирине кокусунан мындай гени аябай жакын кишилер үйлөнүп албасын деген сөз бар эмеспи? Үйлөнүп алса эле ошол жерде кырсык болот. Анткени балдары майып болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Ушул киши эфирге туура чыгып, анан туура суроо берди. Сен каяктасың, кайын журтуң каякта, каякта өстүң эле деп. Мына ошондуктан жет атаны талдай билүү, тандай билүү бул туура нерсе. Биринчи суроону ушул киши аябай туура берди. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болсо, ушул менин концерттик программама биринчи чакыруу билетин ушул кишиге кайгарып койсо. Албетте, сиздин бир сөзүңүз биз үчүн майрам. Анткени сизге бүгүн жаккан калуу тилекке, мына ушул калуу тилектин урматына Бурулуш апа, сиз бир билетти утуп алдыңыз. Сизди буйруса 9-июнь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониясында күтөбүз. Келип, мына ушул сиз сүйгөн, сиз урматтаган айымдын концертине келип кетсеңиз болот. Билеттерди болсо кайсыл жактан алып кетүү тууралуу биздин эфирден тышкаркы режиссерлорубуз айтып берет. Ага чейин биз болсо бир видео композицияга кезек берсек, сахнадан бактысын тапкандар аталышындагы клип болсун. Сиздер үчүн анда эмесе Замир мырза ырдай. Тосуп алыңыздар, музыкалык чыгармадан соң кайрадан эфирден көрүшөбүз. Сахнадан бактысын тапкандар аталышындагы Замир мырзанын аткаруусундагы мыкты видео композиция болду окшойт. Эфирден тышкары Эльмира айым экөөбүз отуруп, видеону көрүп, көзүбүзгө кичине жаш алып, ойлонуп, анан сиз дагы айтып калдыңыз, бул менин жашоомдон алынгандай, жашоомду бир чагылдыргандай видео композиция ыр болду депчи. Ооба. Бул видео тасманы Замир мырза азамат жигит жакшы жаратты. Сөзүн Бактыгүл Чөтөрова эже жазды эле. Анан мына ушул видео клипте азыр биздин көрөрмандарыбыздын баардыгы саресеп салып көрүп олтурушту. Мындагы адамдардын бири дагы бийликке же болбосо сыйлыкка умтулбаган адамдар болчу. Мына Шамшыбек Өтөбаевди көрдүк, Бакыт Букаевди көрдүк, Гүлназ Батырканова, Гүлнараны көрдүк, баардыгы. Ыймандары жолдош болсун. Не кылабыз? Азыр деген ыйлап жиберем, ушуктан ыймандары жолдош болсун, жаткан жерлер жайлуу болсун. Билебаңыз? Анткени бул инсандардын ар бири менен иштешкенсиз, ар бири менен кол кармашып эфирде кандай сонун мүнөттөр өткөн эле. Ушул жерден кошуп салып коеюнчу. Сонун шоунун музыкалык редакторлоруна чоң рахмат. Мен келгенде ушул клипти коюп койгондугу үчүн аябай ыраазычылык билдирем. Ким ойлоп таап, ушул клипти ким чыгарса дагы мен көңүлүмдү ачты. Көңүлүңүздү ачтыбы, жок, сиз капаланып койдукпу? Жок, ачты. Ачты. Бул жакшылыктын көзү. Болсун. Сизди дагы сахнадан бактысын тапкандарга кошсок болобу катары? Албетте. Албетте, эгерде мен сахнада иштебесем, бактым каякта болмок эле. Каякта жүрүп эмне кылмак элем? Сахна, микрофон, радио, телевидение баардыгы мен бактымдын аябай чоң курап турган, тиреп турган бөлүгү эмеспи? Аскасы, зоосу, булуту, суусу, абасы баардыгы ушул кошулмалар. Жакшы. Көзүңүзгө жаш албаңызчы. Жок, алып коеюн. Эң сонун. Ооба, сиз жашыңызды сүртүп турганча мен эскерте кетейин. 9-июнь Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында мына ушул Аргенде үнү менен элибизге кызмат кылып келе жаткан диджей, алып баруучу элинин эрке кызы Эльмара Турсуналиеванын өзүнүн концерти болот. Сахналаш досторунун коштоосунда баардыгыңыздарды концертке чакырабыз. Эгерде концертке келем дей турган болсоңуздар, мына ушул түз эфирдеги ойнотулуп жаткан билеттерге дагы сурооңуздарды, калуу тилектериңиздерди калтырсаңыздар болот. 39-21-83 39-20-64 сандары, шаарыбыздын коду 0312. Анан негизи эле сиз ушунчалык бир сөз баккан, сөз кастарылган алып баруучулардын бирисиз да. Азыркы муунда эми баягы алып баруучулардын муун алмашып баратат, сүйлөгөн сөз алмашып баратат дегендей. Анан бизде сөзсүз алып баруучуларда эфирде фразологизмдерди колдонобуз. Ошондой архаизмдерден, фразологизмдерден топтом чогултуп койдук эле. Сизге айтайын, ошол сөздөрдү мындай жалпак тилде түшүндүрүп бересизби? Албетте, аракет кылам. Уйдун бөйрөгүндөй деген сөздү кандай түшүнсөк болот? Жакын, ошончолук жакын, сырдакана деген сөздөй түшүнөм. Кошоматка кой союу деген сөзчү? Кошоматка кой союу деген сөздү азыр жогорку кеңештен көрөлү. Жакшы. Туулга
туулга. Туулга. Архаизм. Ооба, туулга деген сөз ал тулга, казандын тулгасы. Туулга деген сөз кут береке ырыскын алып жүргөн нерсе го. Ооба, ооба. Чычканга кебек алдырбаган. Ой, аябай ачкөз. Өзүнүкүн эч кимге бербеген, кызыл болсо мындай жулуп алган, эч нерсени эч кимге ырайым кылбаган киши ошол. Төөнүн куйругу жерге тийгенде деген. Эч качан эч нерсе кылбайт, андан күтпө, үмүтүңдү үз, караба ал жакты. Уутырнак дегенчи. Уутурмак. Уутырнак. Уутурнак. Уутурнак мындай тили менен, сөзү менен эч кимге жакшылык кылбаган киши. Жакшы. Сөзгө сөлтүк кылуу деген. Сөзгө сөлтүк кылуу бир туура эмес жумушту жазап алып, ошол жумушту же ачык айта албай, ошол жумуштун аркасынан бети күйүп, элдин арасына чыга албай, же тамакка косула албай, же сөз айта албаган киши деп эле түшүнөм. Тумшугу жылыбоо деген сөзчү. Дагы бир жолу? Тумшугу жылыбоо. Жылыбоо. Тумшугу жылыбайт деген сөз, канча акча тапса дагы жартылуу кийим кийбей, канча акча тапса дагы жартылуу тамак жебей, өмүрү эч жерден жакшылык көрбөгөн, бирок көп акча тапкан киши тумшугу жылыбайт. Ити чөп жебейт ушул чиркин. Ити чөп жейт дегенди билем, анткени кээ бир кишилер бар да мындай жасабаса деле акчасы көп да, кылбаса деле акчасы көп, ошонун ити чөп жеп атат деп түшүнөбүз да. Азаматсыз, сизге берилген 10 мына ушул фразеологизмдер жана архаизмдерди бардыгын туп-туура жооп бергендигиңиз үчүн, сиздин мына ушундай тапкычтыгыңыз үчүн, кыргыз тилине болгон мамилеңиз үчүн көрөрмандар менен бир кол чаап койсок. Жок, мага менин концертиме чакыруу кагазын берип койсо. Сизге өзүңүзгө берейинби? Мага керек болот. Өзүндө жок калды. Жакшы. 9-июнда сөзсүз сиздер менен көрүшөбүз. Ардактуу көрөрманым, эгерде сиз Бишкек калаасында боло турган болсоңуз, мына ушул Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармониясында боло турчу өзгөчө курам менен Эльмара Турсуналиева айымдын жеке кечесине чакырмакчыбыз. Анан чыгармачылыкта баягы ар бири менен дос болос деп, дос боюнча кеп кылайын десем, көрөрманыбыз келип калган экен, досубуз келип калган экен. Алуу, саламатсызбы Кутман кеч? Көрөрманым, сиз эфирдесиз. Атыңыз ким? Кутман кеч. Атыңыз ким? Кайырбүбү. Кайырбүбү айым, кош келипсиз. Рахмат, мен Эльмираны бир куплет менен куттуктап коеюн. Көздүн терип берметин, жаркылдап айдай келбетиң. Көркүн ачып сахнанын башыңдан бак кетпесин. Алтыным. Рахмат. Апа, чоң рахмат сизге. Күмүшбү. Бар бол. Күмүшбү апа. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Күмүш эмес, Кайырбүбү. Кайырбүбү апабызга. Апа, сизге буйруса, азыр Эльмара айым ырыңыз жага турган болсо, бир билет бере турган болсо, эфирден тышкаркы режиссерлор байланышат. Кандай кылалы? Албетте бериш керек. Кайырбүбү анткени арачылоодо бир заматта ырды чүргөй калыптыр. Аны анан көркөм жакшы окуп берди. Мен Кайырбүбү апабызга абдан ыраазымын. Ой, рахмат. Мынакей, апа, сизди күтөбүз буйруса. 9-июнь, унутпаңыз, эфирде мына ушундай белекти утуп алгандыгыңыз үчүн Жаш гвардия бульвары 59 дарегине келип, алып кетсеңиз болот белегиңизди. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Анан достук деген бир жакшы ыйык сөздүн тегерегинде кеп кылгым келип турат сиз менен. Сахналаш достордун арасында чыныгы достук болбойт деп коет го. Кандай деп ойлойт элеңиз сиз? Бул боюнча мен аябай мындай ой жүгүртүм бар да. Сахнага көп адамдар келген, бирок сахнага батпай калып кеткен. Анан сахнага батпарын билет да адам. Анткени ага профессионалдык деңгээл керек, жаратмандык керек, иштермандык керек, пунктуалдуулук дагы керек. Анан алдын ала батпарын билбей туруп эле, билип туруп эле койгуз. Билип туруп эле, эми бул чыгармачылык деген жаман нерсе, анан тигил анан бул дей беришет. Чын-чынына келгенде, ашпозчулардын арасындагы, тигүүчүлөрдүн арасындагы, айдоочулардын арасында дагы бир эле мамиле бар. Бул таза жүргөндүк, түз жүргөндүк, туура сүйлөгөндүк. Эгерде таза жүрсөң, түз жүрсөң, эч кимге жамандык кылбасаң, анда сен ашпозчунун арасындагы, айдоочунун арасындагы, чыгармачыл адамдардын арасына да батасың. Эгерде кесипкөйлөгүң болсо, анан рульду туура кармай албасаң, аны туура бура албасаң, эрежени сактабасаң, маданият чөйрөсүндө эреже бар да. Ана эрежени сактай албай туруп эле шоу бизнес жаман дей бергендерге мен кошулбайм. Чын-чынына келгенде шоу бизнес эң таза жер. Эгерде сен кесипкөй болсоң, эгерде сенде талантың бар болсо,
талантың бар болып, кесіпкөй болып, анан берген сөзің бар емес пе? Могул убакытта келем, могул убакытта кетем, могул убакытта жазайым деген сөзүң туура кармасаң эле, шоу бизнестен өткөн майлуу сүттүү жер жок. Анан ошого кошула албай эле кээ бир кишилер айтып берет, ал жак жаман. Ал жак мени тигинтибийди, анан мен неме бизнеске өтүп кеттим. Жок, эгерде сенин ордуң бар болсо, шоу бизнесте жүрмөксүң, жашамаксың, өнүкмөксүң, ошол жерде дос күтмөксүң. Ошону күтө албай, жаза албай эле анан маданият чөйрөсүнө жүргөн кыздар, ой мен турмушка чыгып кетип, маданиятты таштадым деп кол булгап, түштөн кийин интервью бергенде эң маанилүү энелик кызматымды аткарып атамын деп, анан а болсо энелик кызматыңды аткара, айланайын, мында 70ке чыккан Нуржамал Табалдиева жүрөт, энелик, чоң энелик, тай энелик кызматты аткарды, ырчылыгында жасап атат. Бүт баары жүрүшөт. Сага эмне тоскоолдук болду? Жоң гана кесипкөй бол, милдетиңди аткар, түз жүр, түз сүйлө болду. Эң сонун принциптер болду. Эгерде чагы өсүп келе жаткан жаштар боло турган болсо, кайсыл тармак болбосун, сөзсүз кулагыңыздарга күмүш сырга болду. Бизде көрөрманыңыз эгерде дагы деле байланышта боло турган болсо, кабыл алганга даярбыз. Алло, көрөрманым. Сиз түз эфирдесиз, калуу тилегиңиз болсо, калуу тилегиңизди, эгерде жөн гана суроом бар дей турган болсоңуз, калтырып кетсеңиз болот. Алло. Алло. Көрөрманым дегенче тилекке каршы бизден алыстап кеткен окшойт. Анда эмесе түз эфирде улантабыз, көрөрманым. Сиз дагы мына ушул концерттик программага өзүңүздүн салымыңызды кошуп, жан дүйнөңүздөгү эргүү, сергүү, жан дүйнөңүздөрдөгү ыйык сезимдерди бартылап келүүнү кааласаңыз, анда баардыгыңыздарды 9-июнда боло турчу концертке чакырабыз. Анда эмесе кезектеги видео композиция бизде дегенче көрөрманым кайтадан келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып алыңыз. Саламатсыз. Алло, саламатсыз. Келиңиз, айтып бериңиз, сизди угуп атабыз. Айдадо, саламатсыз. Угуп атабыз, айтып бериңиз. Конокто турган ушул конокто турган Элмирежени просто пожелание эле айтып кетейин деген. Албетте. Ошо Элмиреже сизге мындан кийин дагы чыгармачылыгыңыз өнүгүп өсө берсин. Ден соолук, үй бүлөңүз менен аман эсен ушул Кыргыздын эл артисти болуп, ушул өнүгүп өсүп жүрө бериңиз. Биздин Кыргыздын сыймыктанган эжелерибизден мен сизди тааныйм, ошо. Айдада сизине да аябай куттанам. Рахмат. Үйүңүз ушунчалык жакшы. Чоң рахмат. Чоң рахмат, тилек ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, өзгөчө убактыңызды бөлүп бизге түз эфирге чыгып бергендигиңиз үчүн. Сизге калуу тилек айтып кетти окшойт. Анан бир нерсени баса белгилеп кетейин. Кыргыз Республикасынын эл артисти бол дейт. Мин деп коелу? Ооба, буюрса болобу? Башкысы аманчылык болсун, эл артисти болобуз. Жакшы. Анда эмесе ардактуу көрөрманым, биз музыкалык бир тыныгууга кезек берели. Бизде Арсен Ырдасын жалгызым аттуу видео композиция бир гана КТРК музыка режиссердун айтуусу боюнча жазым келчү видео композициясы болсун. Тосуп алыңыздар. Арсен мырзанын аткаруусунда жазым келчү видео композициясы болду. Ардактуу көрөрманым, бизде түз эфирде байланышкан көрөрманыбыз бар экен. Сизди кабыл алалы. Алло, көрөрманым, сиз эфирдесиз. Саламатсызбы, Айдада? Саламатсызбы? Үнүңүздү бийигирээк чыгарып алыңыз. Шүгүр, үнүңүздү чыгарып алыңыз, кичине бизге угулбай жатат. Айтып бериңиз. Мен кабыл тилек айтып коеюн дедим эле. Албетте. Албетте. Илмара эми кенедей кезинен иштеп келди. Мындай үнү ушундай сону назик, ушундай саф алып барган, ушундай берүүлөрдү ушундай жерине жеткире алып барган кыз да бул. Анан кийин иштеринде ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, үй бүлөсүнүн аман болсун. Мындан ары да сонун ийгиликтерге жетсин кызым. Чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайм да, кызыма аман болсун. Атыңыз ким? Атым Сүйүн. Сүйүн айым. Мен атым Сүйүн, нарынан чалып атам. Сүйүн апаңар. Сүйүн апа, 9-июнда шаарга келип каласызбы, эгерде билет бере турган болсок? Эми Зоореке Элнара кызыма жакшы бир кабыл тилек айтып коеюнчу, айтасызбы? Ооба, албетте, угуп атабыз. Элнара, Кудай сага өмүр берсин, ден соолук берсин кызым. Ушу бала чакаң менен аман боло кой. Дегенче эле бирдеги түгөнүп калдык Шойт апабыз нарындан Сүйүн апабызга терең ыраазычылык билдирели. Кандай кылалы Сүйүн апабызга?
Сүйін апаға беріш керек. Сөз чакыруу кагазын Сүйін апабыздын Бишкек калабызда сиңдилери бардыр, инилери бардыр дегендей, туугандары бардыр. Ушу Сүйін апабыз бизге утуп берди эле деп сыймыктанышып ал кишилер да келсин. Жакшы, анда бизде Сүйүн апабызга биз салам айталы дагы. Апа, сизди эртең Бишкек шаарында туугандарыңыздарды Жаш Гвардия бульвары 59 дарегинде кечки саат 16:00дон 18ге чейин келип алып кетсеңиз болот. 3-чү билетти сиз алдыңыз. Кут болсун, ардактуу көрөрман. Эгерде бизде дагы бир чакыруу билети калды, бул билетти утуп алам дей турган болсоңуз, сизден жакшы гана кабыл тилек керек болот. Анан музыкалык редактор болуш өтө, айтпадыңыз башында мени баягы угуу сезимим өтө өнүккөн эмес болчу депчи. Музыкалык редактор болуш үчүн угуу сезими бийик болуш керек да. Угуу сезими бийик болуш үчүн табит жакшы болуш керек. Табит кичинекей кезиңден тарбияланыш керек. Ансыгары менин атам Турсуналы Бокоев кездеринде ушул 83-84 жылдары Москва шаарында иштечү. Кыргызстанга өмүрү жетпеген пластинкаларды алып келип берчү. Ошо пластинкаларды мен күн түн дебей укчум. Мына ошонун аркасы менен Кыргызстанга эч кимге жете элекчи жана Рики Повери. Ал мезгилде Рики Повери жана италиялык музыканын баарын биз пластинкадан угуп, мен атам Москвадагы Грам пластинка Мелодиянын заводунан, ошонун жанындагы фирмалык дүкөндөн бизге алып келчү эле. Мына ошондон укчум. Андан бери дагы укчум. Анан мына жакшы тарбия, музыкалык тарбия мага кичинекей кезимден сиңип калган. Атам дагы жакшы ырдачы, апам дагы жакшы ырдайт. Мына ошонун аркасы менен мага музыкалык табит сиңген. Болду. Ата-энеңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир көрөрманыбызды түз эфирден кабыл алалы. Көрөрманым, сиз эфирдесиз. Айта берсеңиз болот. Алло, телефон союндар. Албетте, атыңыз ким? Гүлжигит. Гүлжигит мырза, кош келипсиз. Нарынан чалып Кош келиңиз. Бүгүн Нарын жергесиндегилер аябай активдүү болуп атышат окшойт. Сизди угатабыз. Эжеске алла тилегим. Өмүрү узун болсун, ишине ийгилик болсун. Дайыма күлүп жүрөсүң. Ошо Нарынга келип кетсин деп сыякта көп киши айтып атат. Рахмат, сизге терең ыраазычылык билдиребиз, Гүлжигит мырза. Баягы кээ бир көрөрмандарыбыз өзүнүн үнүнөн уялган учур болот го, баягы угуп алып, жок, мен эмес сени сүйлөп койчу деп аткан окшойт да. Сизде башында өзүңүздүн үнүңүздөн уялып, мындай укканда жакпай калган учурлар, мындай ушул жерде мынтип айтып койсом болмок, туура эмес эме коюп коюптурмун деген учурлар болобу? Же ар дайым эле өзүңүздүн үнүңүзгө мындай канааттанып турасызбы? Албетте болот. Мына азыр күнү бүгүнгө чейин менин жакындарым радиодо иштеген үн режиссерлордон мына азыр дагы барып сурасаңыз болот да. Мен үндү жазып, анан монтажга отурганда мен өзүмдүн үнүмдү уга албайм. Анткени уккум да келбейт, менин үнүм өзүмө жакпайт. Анан мен өмүр бою иштеген өзүмдүн режиссерлорум бар. Аларга барганда мындай видеону монтаж жасайт го. Алар мени чакырып калышат. Элмара, сен сүйлөгөн жериң кайсы жерин алалы дегенде, мен өзүмдүн өңүмдү көрө албайм. Көргүм да келбейт, анткени мага жакпайт. Мына күнү бүгүнгө чейин мен радионун бир да монтажына катышпайм, телевидениянын бир да монтажына катышпайм. Ушундай өзгөчөлүгүңүз бар экендигин билбептирмин, ардактуу көрөрманым. Анткени азыркы учурда баягы көпчүлүгүбүз эле сөз WhatsApp'тан, социалдык тармактардан өзүң үнүңдү жөнөтүп туруп анан кайра уккан маалдар көп болот го. Диджейди мисалы сиздин үнүңүздү мен өзүңүзгө жакса керек деп ойлочумун. Мен өзүмө такыр жакпайт, анткени менин идеалым бар эмеспи? Өзүмө өзүм куруп алган идеалым бар го. Ошондо менин үнүм бөлөк болуш керек болчу. Кандай болуш керек эле? Сиздин идеалыңызда кандай? Менин үнүм мындай болчу. Күндөй чачырап туруш керек болчу. Күндөй кугулжуп туруш керек болчу. Эртең менен эртемеңгидей нуру чачырап туруш керек болчу. Түштө жаркырап, кечинде батаарда, анда да чачыраш керек болчу. Бирок менин үнүм андай эмес. Мына азыр мына бул жерде биздин операторлор, режиссерлор мына Нуркулова акем турат теги жакта. Режиссерлорго барып сурасаңар, мен эч качан монтажга катышпайм, анткени мен өзүмдү караганды жаман көрөм, укканды жаман көрөм. Мындай өзгөчөлүгүңүз бар экендигин мен биринчи гана көрүп атам. Албетте, анан айтсаңыз, эфирге чыгаар астында сөзсүз үнүңүздү каныктырыш керек. Үн, тил бул кадимки эле спорт деп айтылат эмеспи? Сиз кандай көнүгүүлөрдү колдоносуз? Азыр сизди көрүп жаткан келечекте диджей болгусу келген, алып баруучусу болгусу келген жаштарыбызга бир-эки көнүгүү көрсөтө кетпейсизби? Бир-эки көнүгүүнү көрсөткөндө мындай эфирге чыгаардын алдында же сүйлөөрдүн алдында сөзсүз түрдө эң биринчиден эки мындай чыпалакты алабыз, анан ооз менен дейбиз. Мынтип деп алышыбыз керек. Деп турам, бул жакта карап туруп, кадимки оозду ачабыз.
Жаныбызда адамдар коркуп кетиши мүмкүн экен. Коркпосун, бул эми кадимки эле турмуштук нерсе. Деп антип оозду кызытып албасаң, мисалы спортсмен чуркаардын алдында разогрев деп коет, мына ошондой эле бизге да керек. Мен азыр эле убакытта көрсөтүп койдум. А болбосо эфирдин астына кадимки 1 минут көнүгүүнү жасайсың, 1 минут дагы тигини жасайсың. Анан бир деп аябай кечке сүйлөйсүң. Эгерде кокус сага керек, мисалы бир деп айттым да, болбосо ау деп кыйкырасың. Анан так эле чыкпай баратса, ысык суу ичесиң дагы, анан бир 5 минут унчукпай отурасың. Анткени могул жери эс алыш керек да. Бул жери эс алыш керек. Бул жерине эс алдырып алып сүйлөйсүң. А чынында сүйлөгөн бул кара жумушту жасаган менен эле барабар. Эгерде тынбай, эгерде ач карын, курсаң ачка бир 5 барак текстти окуп бүткүчө ач карын окусаң кадимкиде башың айланат. Анткени бул кадимкиде кара күчтү талап кылат. Эгерде курсаң тойгуз алып туруп сүйлөсөң, анда ал башка жумуш. Жакшы, бизди көрүп жаткан көрөрмандар, ой, алып баруучулардын жумушу оңой эле, эфирге жалтырап чыгып эле сүйлөп койсоңор баардыгы сонун деп коет эмеспи? Нанды силерге оңой табылат деп, чындыгында андай эмес экендигин дагы айтып кетесиз. Айзада, мен мына ушул жерге айтып коеюн, биздин эфирге чыкканыбыз бул айсбергдин көрүнүп турган 10 эле пайызы, 90% моунун астында жатат. Ошол күнгө деген даярданасың, кийимди, чачыңды бүт баарын жасайсың, аяна текстти карайсың, аны дагы бир жолу карайсың, эфирдин астына чыгып дагы өзүңө шекшинесиң. Туура жасап атамбы же туура эмес жасап атам? Өзүңдү анан эфир бүткөн өзүң дагы казасың. А могул жер эмне болуп калды? Эл эмне деп ойлоду? Ким эмне деп сүйлөп салды деп, анан интернетти чок койсоң, ошону эч ким көргөн жокпу деп. Ошонун баары стресс, ошонун баары энергия, ошонун баары нерв, аны түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Бирок ушул жашообуз өзүбүзгө куткулсун. Башка эмне жумушту билебиз. Ооба. Анан концертиңиздин өзгөчөлүгү тууралуу кеп калалы, анан алып баруучулардын парады болот экен. Ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Бул концерттик программада алып баруучулардын диджейлердин парады деп айтып атабыз. Анткени жашоодогу болуп жаткан баардык көрүнүштөр, саясатта, социалдык турмушта, маданиятта алып баруучунун көз карашы, алып баруучунун ой жүгүртүүсү, алып баруучунун үнү жана подачасы, тартуулаган интонациясы менен эл билет, тааныйт. Эгерде бир эле маалыматты какшык интонация менен окуп койсоң, анын аягында деп күлүп койсоң, эл башкача кабыл алат. Ошол эле маалыматты кайгырып аягында деп койсоң, башкача кабыл алат. Мына ошонун баардыгы биздин жан дүйнөбүз, биздин ой жүгүртүүбүз, биздин көз карашыбыз, үнүбүз менен кетип жатат. Мына ошол нерсенин айырмасын концерттик программамда көрсөтөйүн деген тилегим бар. Анткени менин концерттик программамда теле алып баруучулар бар, тойдун алып баруучулар бар, радионун алып баруучулар бар, бүт тармактын алып баруучулар бар. Ошондо маалыматтык алып баруучу менен тойдун алып баруучусу чыгат дагы, экөө бири менен сүйлөшөт. Меники эмнеге жакшы, сеники эмнеге жаман. Радио алып баруучу менен концерттик программаны алып баруучусу чыгат. Мына ошонун баардыгын бириктирип туруп, алып баруучу биз редактор дагыбыз, биз журналист дагыбыз. Биз ошол эле убакта өң келбетибиз менен же какшыктап атканыбызды, же колдоп атканыбызды билгизебиз. Мына ошонун өзөгүн жеткиребиз деген ниетте Бишкек шаарындагы радио станцияларынын диджейлери жана менен кошо сахнада иштеген алып баруучулар чыгабыз. Сахнада иштеген, теледе, радиодо, маалыматта иштеген алып баруучулардын баары чыгабыз деген ниетибиз бар. Ошонун айырмасын көрсөтүп берели. Анткени биз көрсөтүп бербесек, эл билет, бирок айырмасын сезелек. Ошо билген нерсенин өтөөсү мына ушунда деп көрсөтүп коюу биздин максат. Азаматсыз эң сонун идея экен. Өзгөчө мына ушул алып баруучулук тармагында, радио, теле тармагында жаңыдан кадам таштап жаткан жаштарыбыз болсо, бул концертке сөзсүз барып кетишиңиздер керек. Мындай маалыматты ар дайым эле китептерден же болбосо маалыматтардан таба албайсыздар. Жашоодогу эң кымбат нерсе бул тажрыйба дейт. Тажрыйбаны дагы сөзсүз ушул жерден бөлүп кетесиздер. Бизде бир чакыруу кагазы бар. 39-21-83, 39-20-64 сандары бош. Түз линияга чыгып эле өзүңүздүн каалоо тилегиңизди жана ошондой эле суроолоруңузду калтырып кетсеңиз болот. Анан мына ушул концертти даярданууда баягы өзүңүз алып баруучусуз. Анан кантип бардыгына жетишип атасыз? Жаныңызда менеджериңиз, продюсериңиз? Айзада анысы жок, мүмкүн эмес. Менин эң жакын досум, бир мейисти тең бөлүп жеген, ач белде куу чөлдө бирге жүргөн Алтын үн продюсердик борбору анын жетекчиси Жыргалбек Шакиров. Мына ошол жигит менин жанымда турат, күн түндөбөй жүрөт. Кудай куткылсын, Жыргалбек, мени көрүп атсаң деп элем. Анан менин ошол чыгармачылыкта дагы бир чоң эжем. Бул республикасынын эмгек сиңирген артисти Жылдыз Осмоналиева. Жылдыз эжем мага да чоң энергия берди, дем берди. Чын-чынына келгенде ушул кечени өткөр Элмара деп ушул Жылдыз Осмоналиеванын идеясы менен ушул нерсе болуп жатат.
Ошондуктан Жылыз Осмоналиева эжеме рахмат, Жыргалбек Шакировго рахмат, астыга сүрөгөн, астыга түрткөн менин досторума, курбуларыма, көрөрмандарга чын эле чоң рахмат. Анан дагы бир маанилүү нерсе болду, эми сен ырчы болбосоң сага ким келет эле деп. Эми келет экен. Буюрса келет экен. Албетте, ырчыларды сахнага чакырууда, аларды ар дайым радиодо коштоодо бул алып баруучулардын орду зор. Сөзсүз, албетте өзүңүздүн угармандарыңыз, көрөрмандарыңыз дагы да бар, сизди сүйөт, урматтайт. Бизде дагы бирөөсү түз байланышка чыккан экен. Кабыл алалы. Алло, көрөрманым, сиз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Үнүңүздү өтөрүк чыгарып алыңыз, бизге угумдуу болсун. Атыңыз ким? Мен Жамила. Кош келиңиз. Элмарага халоо тилек айтайын дедим эле. Албетте. Элмара кызым, Тоозунда өтө турган концерттин аябай жакшы өтсүн. Дайыма денең сак, жолуң ак, тилиң ак. Ушундай жаш бойдон жүрө бер, жаштыгың арчадай болуп, дайыма културуп жүрө бер. Ден соолук каалайм. Рахмат айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Каяктан чалып атасыз, Жамила апа? Бишкектен. Бишкектен чалып атасыз. О, кандай кылабыз, Жамила апабызга билет берелиби? Бул ирет өзүңүз ыйгарыңыз. Бул ирет анда Жамила апабыз Бишкекте болсо, өзүңүз эртең 16:00дон 18:00го чейин Жаш гвардия бульвары 59 дарегинде мына ушул бир билетти алып кетсеңиз болот. Сөзсүз өзүңүз келиңиз. Келе жатканда көчөдөн гүлдөрдү үзө келсеңиз болот. Элмара айымга жагымдуу болот го, дегиси өнөр адамдарына кичинекей бир билек берип койсо болуп каласыз. Албетте, абдан жагымдуу болот эмеспи? Жашооңуздагы эң мындай көрөрманыңыздан, угарманыңыздан алган күтүүсүз билек болду беле? Болгон илгери өткөн заманда деп коеюн. Бизге эмгек акыны күнүгө эле бербейт. Берчү эмес деп коеюн. Берчү эмес, анан кайсыдыр бир күнү жамаатыбыз менен аябай ачка отурабыз. Тиги жактан эчтеке жок, бул жактан эчтеке жок. Анан бир угарманыбыз эле чалып калды. Мен силерге ушул таш көмүрдөн келдим деди. Таш көмүрдөн келдим эле деди. Таш көмүрдөн бизге бир чоң коон, бир чоң дарбыз, анан толтура жүзүмдөрдү алып келген экен. Мына ошол жүзүм, ошол дарбыз, ошол коонду дагы эмтеден эстен кетпейт. Анткени ошол коон, дарбыз, жүзүмдү биз радионун жамааты менен жеп, ал мезгилде анда жүзүм менен коон сатылчу эмес. Үнүңүздүн күчтүүлүгү, угармандарыңыздын, көрөрмандарыңыздын сизге болгон сүйүүсү мына ошол жүзүм менен келген экен да, коон менен. Ошол мезгилде радио сейрек болчу да, аябай жакшы көрүшчү. Жакшы. Өзгөчө бизди дагы каалоо тилек айтат элем, эфириңиздерге кошулат элем деген көрөрманыбыз катарыбызды толуктап келип калган экен. Сиз эфирдесиз. Алло. Дегенче эле кап тилекке каршы үзүлүп кетти. Убакыт дагы акырындан соңуна келип жатат. Көрөрманым, сиз дагы түз эфирге чыгып өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз болот. Анан ушул 30 жыл аралыгында баягы эсте калган учурлар көп эле болсо керек. Үнүңүз эфирге чыгаар астында ооруп калган, чыкпай калган же болбосо сөздү туура эмес айтып койгон учурлар болду беле? Албетте болгон. Мен бир радиодон экинчи радиого жумушка баргам. Экинчи радиого эфирге чыгып атам. Эмнегедир 15 мүнөт эч ким телефон чалбайт, 30 мүнөт эч ким телефон чалбайт, 40 мүнөт эч ким телефон чалбайт. Терезенин аркасында толтура шефтерим күтүп жатат. Ыйлагым келди, терезеге бардым, ойлодум, мен эчтеке жарабай калыптырмын, эч ким телефон чалган жок деп эле бир сыра ыйладым. Кайта келип пультка отурсам, көрсөм мен мурда иштеген радио станциямдын телефонун айта бериптирмин. Автоматтык түрдө. Аны эч ким билбейт. Анан эфирге келип, ал кагазымды көргөндөн кийин эле ал кагазды алдым, терезенин нары ыргыттым. Жаңы иштеген радио станциямдан телефонун айтканда телефон чалуулар келе баштады. Ушундай кызык окуялар да болот экен көрсөм. Ардактуу көрөрманым, сиз биздин эфирдин номерин эч убакта алмаштырбай келип калыптырсыз. Анда эфирден сизди кабыл алалы. Атыңыз ким? Атыңыз ким? Атым Кайыр Бүбү. Мен экинчи жолу чыгып жатам. Жолдошум айтып атат, сен барсаң мен кайка калам деп. Кайра бир куплет ыржасы Элмарага. Кайра чыгып атам. Келиңиз, угуп атабыз. Апа? Эл басыма окуп коюн. Эл басыма ал коосуна татыгам. Жаратканым Элмарага бак айткам. Ачык айтып ак сүйлөгөн алтын кыз, кыргыз дилин элге тараткан. Бар бол алтыным, ушул тагыңдан жазба. Ийгилик, өсө бер, өнө бер.
Чоң рахмат. Кайырбек апа, сизди сүйүнткүм келип турат. Бир билет менен 2 киши барса болот. Бизде чакыруу бар. Ошол себептерден чакырууну сизге ыйгаралы. Кайырбек апабызды, Бурулуш апабызды, Жамил апабызды бүгүн кимде ким билет уткан болсоңуздар, бардыңыздарды эртең 16:00-до 18:00-го чейин бардыңыздарды төз эфирде мына ушул жайгашкан Молодая гвардия 59, Жаш гвардия бульвары 59-дан күтөбүз. Анткени мына ушул жерден гана алып кете аласыздар. Байкабайсызбы? Азыркы жаштардын ар бир экинчи сүйлөгөндө сөз орусча кошулуп кетет эмеспи? Сизде ушундай учурлар болду беле эфирден? Албетте болгон, толтура жол болгон. Анткени бүтүрүлбөс жак туякта болбойт да. Андай болот, эмне кылабыз? Анткени анын көп факторлору бар эмеспи? Кээ бир убакта чарчайсың, кээ бир убакта маңдайыңда, мисалы эфирде сүйлөп маңдайыңда бир нервиңе тиген киши нары бери басат го аябай. Ал эмнеге жүрөт деп ага көңүл бургуча мунун баардыгы бузулат. Анан кулагыңдан дагы сүйлөйт. Кулакта сүйлөгөн ал башка тема. Караңызчы, ушундай өзгөчө сөз баккан, сөз кастарлаган, сүйлөй билген инсандар менен эфирдин кантип өтүп кеткенин байкабай калабыз. 1 саат болуп калыптыр. Элмар айымга дагы чоң рахмат. Кызы бала бакчада болсо дагы 1 саатта чыдап мына ушул жерде эфирде жакшы бир маанайда отуруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизден эркин микрофон болсун. Ооба, Айзада сизге чоң рахмат. Мына ушул сонун шоунун баардык жаратмандарына, биздин оператор жигиттерге, режиссерлорго, Нуркул Байкемем, алыста жүрүп Кыргызстан жылдызын өткөрүп жаткан Канатка, Перизат, Умсунай, бүт баардык жигиттерге, кыздарга чоң рахмат. Жакшылык болсун. Кыргыз эли мындай жакшы сөздүн артында жакшы болот, жамандын артында жаман болот. Жакшы гана сөздү айталы, жакшы ырды ырдайлы, жакшы сөз айтсаң жамандыктан сактаган тумар болот. Болду. Жаман адамдын аркасы баары жаман болот, жакшы адамдын аркасы баары жакшы болот. Жакшыга жанаш, жамандан адаш деп Кыргызда бекерден айтпаса керек анда. Ошону туптура айтышкан. Ооба. Анда эмесе сизге ийгилик каалайбыз. Үнүңүз аргендей болуп ар дайым жаңыра берсин. Кыргыз элинде, Кыргыз радиосунда ар дайым кызматта жүрө бериңиз. Концертиңизди 9-июнда аман-эсен өткөрүп алыңыз. Сиз каалагандай деңгээлде өтсүн. Биз ар дайым тилектешпиз. Бүгүн билет утуп алган көрөрмандарыбызды дагы мына ушул күнү сөзсүз барууңуздарды чакырабыз. Токтогул Сатылганов атында Кыргыз улуттук филармониясында өзгөчө кече болот экен, алып баруучулардын парады болот экен. Өнөр инсандарынын ырлары менен биргеликте жүрөгүңүздүн ашказанын байытып келесиз. Ардактуу көрөрманым, ушун менен коштошобуз. Кызматыңыздарда Айзада Жамгорчиева болду. 24 саат бою КТРК музыка телеканалында калыңыздар. Төз эфирди жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.